Бүгүн мамлекеттик тил күнү. Бүгүн 23-сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. 1989-жылы 23-сентябрда Кыргыз ССРнын Жогорку Совети Кыргыз ССРнын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004-жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Кыргыз тили мамлекеттик тил статусун алуу менен Кыргызстанда жашаган бардык улуттардын тилдердин өнүгүшүнө кам көрүү Конституцияда, тил мыйзамында баса көрсөтүлөт. Мамлекеттик тил бул мамлекеттеги улуттардын ортосундагы байланыштын, пикир алышуунун куралы. Депутат Нурматовго жаза көрүү чарасы аныкталды. Бишкектин 1-май райондук соту камакка алынган Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Нурматовго жаза көрүү чарасын аныктады. Ага ылайык Нурматов сотко чейинки өндүрүштү жүргүзүү мөөнөтүнө 2021-жылдын 20-ноябрына чейин камакта болот. Депутат УКМКнын СИЗОсуна киргизилет. Эске салсак, Нурматов 20-сентябрда камакка алынган. 2013-жылы Нурматов Кыргыз Республикасынын эсеп палатасынын аудитору болуп турган кезинде алдамчылык менен $500,000 кыймылсыз мүлктү басып алганы белгилүү болгон. Милиция кызматкерлери Бишкектеги орто мектептерде окуучулар менен жолугушууларды өткөрүүдө. Орусиядагы Пермь университетиндеги каргашалуу окуяга байланыштуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Борбор калаадагы орто мектептердин биринде жогорку класстардын окуучулары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын жашы жетелектер менен иш алып барган кызматкерлери Бишкектеги номер 96-орто мектептин жогорку класстарынын окуучулары арасында профилактикалык лекцияларды өткөрүштү. Иш чаранын жүрүшүндө окуучуларга мыйзамсыз курал-жарак сактоо жана өспүрүмдөр жасаган кылмыштар үчүн каралган жоопкерчиликтер боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Ошондой эле билим берүү мекемелеринде көчөдө тартип жана мыйзамдуулукту сактоонун зарылдыгы эскертилди. Эске салсак, кечээ 22-сентябрда Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Бурул Аманова Пермь шаарындагы окуя боюнча маселе көтөрүп чыккан. Анда ал мындай окуялар бизде болуп кетпесине кепилдик жок экендигин айтып, тез арада окуучулар жана студенттер менен иштешүү керектигин баса белгилеген.